1975 жылы АКШда соода палатасы МВ бул мошенник компания, бул каржы пирамидасы экен деген кооптонуу менен сот иши башталат. АКШда соода палатасы бар, ал мошенниктерге каршы күрөшүп турат. Ошол соода палатасы МВди сотко берет. МВ негизинен ошол мезгилде 1970-80 жылдары, 60 жылдары деле каржы пирамидалар көп болгон. Жана 70-80 жылдары өзгөчө катуу күч алат, анткени франшиза өнүгө баштады, тармактык маркетинг элге таанымал боло баштады ошол АКШда. Анан албетте ошонун подделкасы болгон каржы пирамидасы да өтө атактуу болуп катуу өнүгөт. Элде көпчүлүгү жапырылып каржы пирамидасына келип, алданып, албетте сотко кайрылып, арыз жазышып, ошентип сот разборкалар, иштер көп болот. Анткени дегенде, мисалы үчүн Глен Тернер деген каржы пирамидасында $5000 менен ишин баштап, 5 жылда 300 миллион долларга айландырып алган. Эмнеге дегенде элдин акчасын убада берип, билесиздер. Каржы пирамидасы менен тармактык маркетингдин айырмасын билсеңиздер керек, көпчүлүгүңүздөр кокус билбей калсаңыздар, кыскача айтып кетсек, каржы пирамидасы элдин акчасын топтоо менен алек жана адам келгенде ал ошол каржы пирамидасына катталуу үчүн ал акча берет. Колуна эч нерсе албайт. Эч бир кызмат албайт, инвестиция кызматын албайт, товар албайт, эч кандай кызмат албайт, же адвокаттык кызматын албайт. Ал болгону убада алат. Ошону каржы пирамидасы деп коет. Ал эми тармактык маркетингде колуна кандайдыр бир кызмат же болбосо кандайдыр бир акча, товар алат, кандай бир продукция алат. Ал эми каржы пирамидада болгону убада алат. Келечекте качандыр бир убакта акчаң көбөйүп кетет, же болбосо келечекте качандыр бир убакта батир аласың, же болбосо качандыр бир убакта дагы бирдеме арзандатуу менен чет өлкөгө саякат аласың дешет. Мына каржы пирамидалары ушундай болот. Каржы пирамидалардын жашыруун формасы бар, жана классикалык формасы бар. Ошол мезгилде бул боюнча мына сот мыйзам юрисдикцияда же юридика илиминде, юрист илиминде бул боюнча маалымат аз болгондуктан мына ушул сот иштери болгон. Анан 4 жыл соттошот МВ компаниясы. Анан ошонун негизинде алгачкы жолу тармактык маркетинг мына мыйзамдуу экен деп табылат. Эмнеге дегенде соода палатасында бул боюнча түшүнүк пайда болот. Каржы пирамидасы менен тармактык маркетингди ошодон бери соода палатасы азыркы күнгө чейин айырмалап билип калышты жана андан кийин биз чоң жана сот иштерин эч укпадык. Эмнеге дегенде соода палатасы акыры түшүндү. Тармактык маркетинг бул мыйзамдуу бизнес, каржы пирамидасы бул мыйзамсыз. Ал эми жашыруун каржы пирамидасы бул дагы мыйзамсыз деп табылып, ошондон бери дээрлик баардык каржы пирамидаларын соода палатасы сот иши аркылуу жаап келатат. Ал эми тармактык маркетинг компанияларын жаап аткан жок. Procter & Gamble компаниясы да бир убакта ошол 70 жылдары, 80 жылдары адашпасам, соодасы азайгандыктан согуш жарыялап, сот ишине баштайт. Ага сот МВ компаниясы сотко берет. Бирок сотко берип утулат. Көрдүңүздөр, дагы да мына далилдүү айтсак болот. Кимдир бирөө бул мыйзамсыз. Чет өлкөлөрдө кээде угат элем, бул бизде эле өнүккөн, чет өлкөдө муну эч ким тоготпойт, бул мыйзамсыз бизнес деген сөздөрдү уккам. Мына Америкада болуп атат, мыйзамдуу. Бул албетте сабатсыздыктан, билимсиздиктен ушундай сөздөр айтылат.